Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, аттарды минип алып, тезгиндерди токтоп туруп биздин студиябызга ат артып кирип келген биздин конокторубуз бар. Азыр биргеликте сиздер менен маек куралы, ырдаталы жана сүйлөтөлү. Ооба, таңкы маанайды ачалы деги эле жаңыдан ойгонуп аткан көрүүчүлөрүбүз бар болсо, катарыбызга кошулуңуздар дейли. Студиябызга келген конокторубуз бар, аларды тааныштырабыз. Ооба. Белгилүү ырчы, обончу, маданияттын мыкты кызматкери Алишер Туатаев жетектеген топ жигиттер тобу Талай Токтомушев, Тынчтык Ташбаевтар биздин студиябызга жаркырап кирип келди. Кош келиңиздер. Салам алейкум. Албетте майрамыңыздар менен деп куттап кетели. Кече болуп өттү майрам, Норуз майрам. Кандай белгиледиңиздер? Ноорузда эми биз эл катары эле эл кызматында болдук. Көп учурда анан өзүбүз дагы бир күн алдын майрамдадык. Дагы деле майрам уланып атат дегендей. Ушу майрам күндөрү өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошол маданият тармагында жүргөн адамдар уйкуга азар болуп, түнү күнү кызматта болуп калабыз. Азыр ошондой буюрса майрамды жакшы өткөрүп алдык деп бир мындай демибизди эс алдырып отурган убагыбыз. Анан эле биз чакырып калдык, Эртең менен бул жака келишке туура келди. Эптеп, септеп, мен жана балдарда айтып атмын, будильникке коюп турмун дагы, эрте турам деп. Телефонго будильникти коюп туруп, үстүнө кайра наушник сайып коюпмун да. Ошентип уктап калдым, талай барып анан ойготуп кой деп шаштырып алып келди. Анан ошентип келип калдык. Жалпы элге майрамдык маанай каалайбыз. Майрамыңыздар менен. Жакшы. Эң алгачкы эле сурообуз болсо, мына ушул жигиттерден турган топ түзүлгөн экен. Ушул топ туурасында айтып берсеңиз. Бул топ туурасында эми бул чакан тарыхыбыз бар деп айтсам мүмкүн туура болор. Анткени бир жыл чукул убакыт болуп калды. Бардыгыбыздын ошол бири-бирибизге пикирибиз келишип, баягы адамдык сыпат, адамдык сапат туура келбесе, чыгармачыл чөйрөдө биргелешип иштөө кыйын да. Анан биз баарыбызга бири-бирибизге дал келип калдык окшойт. Ошондон улам эле биз бир жакшы идеянын үстүндө топ бололу деп эле түзүлүп калдык. Мен өзүм жеке чыгармачылыкта жүргөндө бир ошондой бир ойлорум болот эле да, бир топ түзсөм деген. Ошол ой максаттарга ошо Кудай өзү эме кылып жолуктурду окшойт. Ошентип эле түзүлүп калдык буюрса. Жигиттер деп аталыштын себеби эмнеде болду? Жигиттер. Эми жалаң жигиттерден турабыз. Өзү негизи квартет болчубуз, төртөөбүз. Анан бирөөбүз азыр тилекке каршы бир аз ден соолугуна байланыштуу ооруканада болуп, анан азыр үчөөбүз эле жүрүп атабыз. Ошол жалаң жигиттерден түзүлгөн үчүн. Эгерде арабызда бир кыз болсо, жигиттер жана бир кыз болсок керек. Жигиттер жана бир кыз тобу деп тосаңыздар. Түшүнүктүү. Анда келиңиздер, сиздерден жакшы чыгарма болсун. Андан кийин дагы да болсо маекти улантабыз. Анда биздин элдерди ойготолу. Ооба. Кандай чыгарма аткарабыз? Биздин таалай, биздин моторубуз. Анан биз майрамга ылайыктап бүт эфирлерге чакырылдык да, майрамга. Анан топ түзүлгөндөн кийин топтун негизги максаты ошол майрам сайын майрамдарды жөн кетирбей, мындайча орусча айтканда пропускать этпей, ар бир майрамга ылайыктап тема иштеп турушубуз керек. Анан биз Кел Норуз деп мен бир жаңы ыр жаздым эле. Кел Норуз деген кечеги күнкү Норузубуз кут болсун, Кудайым Норузда жакшы ийгиликтерди берсин. Норуз деген эле соц тармактарда аябай баягында эмелер жүрүп атпайбы? Эми Норуз деген бул биздин майрамыбыз эмес дегендей. Норуз деген майрамда атабыз, значит биздин майрамыбыз. Ошон үчүн Кудайдан берилген бир майрам деп эсептейбиз. Ошон үчүн Кел Норуз деген ырызды ырдап берели. Кеттик анда. Sezindi arula, candantıp celvettin canına. Yaşartıp sezindi arula, candantıp celvettin canına. Yaratkan elime bak benim, caynadı alanga caz gelir. Çadıra can düğüne tazarsın, caz benim carraşıp elim. Gel Noruz, gel Noruz, gel Noruz. Hırdaylı şan koşup beri dobuz. Ne var ya? Kazanda sümbüllü kaynasın, ut gelip da sorkun caynasın. Kazanda sümbüllü kaynasın, ut gelip da sorkun caynasın.
жараткан элиме бак берип, жайнады алаңга жаз келип, жадырап жан дүйнө тазарсын, жаз менен жарашып термелип. Gel Noruz, gel Noruz, gel Noruz, ırdaylı şan koşup beri doğur. Yaşartıp sezindi arula, candantıp cerdettin canıla. Yaşartıp sezindi arula, canlantıp cerdettin canıla. Yaratkan elime bak belip, caynadı alanga caz gelip, cadıra can düğünü tazarsın, caz menin caraşıp terimeli. Gel Noruz, gel Noruz, gel Noruz, ırdaylı şan koşup beri dolu. Yaratkan elime bak belip, caynadı alanga caz gelip, cadırap can düğünü tazarsın, caz menin caraşıp terimeli. Gel Noruz, gel Noruz, gel Noruz, ırdaylı şan koşup beri dolu. Gel Noruz, gel Noruz, gel Noruz, ırdaylı şan koşup beri dolu. Ай баракелді, гел Норuz, гел Норuz деп Норuzдағы манайды дағы бір рет соң қылып бердіңіздер. Анан кейін, мысалы, Талай мырза, Тыныштық мырзаға сұрау берейін. Жетекші қатары Алишер мырза сіздерді ұрышып, тұрбайсыңар ғой, ырдабайсыңар ғой, не мұндай қылып алдыңар, жақшырақ киінбейсіңер деген сондай сияқты бір қатты ұрышқан мезгілдер, анан сілер қапа болып қалып, тарынып қалып, өзінше тұлтиып қалған кезіңер ола ғой? Сразу айтамыз. Өзелікті қойыстар бай. Қандай іштесіп келетасыздар, мысалы? Жоқ, шындай жақсы сұрақ болды. Айтып Ачығын ел айтыңыздар. Эфирден пайдаланып айтып алғыла. мүмкін тура емес болып жатқандар, Негізі жұмшақ адам, қату деле тиген буга дери эмденганыбыз жок. Адамдык сыпаты аябай жогору. Баалайбыз. көп мақтау мен оозун Андай нерселер болбоду, бирок кандай десем, жакшы мамиледе эле жүрөбүз, урушпайбыз, талашпайбыз, катуу деле сүйлөбөйт. Биз деле катуу сүйлөбөйбүз, биз деле катуу сүйлөбөйт. Анан бири-бирибизди жакшы угабыз да. Мындай сразу Сүйлөп коет. Ошо жетет бизге. чымчып сүйлөгөндө ал уже тамаша эмес экенин сезип коебуз да биз. Анан эми өтө эле аша чыгып кетпейт мисалычы. Ал эми топ менен иштешүү кандай экен? Мисалы, жалгыз жүрө берсе, жалгыз өзү ырдайт, жалгыз акчасын алат дегендей тойлорго барып калганда, топ менен иштешүү оор болгон жокпу? Бири-бириңиздерди күтүү деген. Жакшы эле кетет. Акча жагынан анан азыраак берип койгон жокпу? Ана баягы аз берип койгонун айта албай, экөөңөр бири-бириң менен сүйлөшүп, бири-бириңер мененчи. Жана монча алды анан аз Неге бизге мынча берип койду? Айтыш керек. Айтыш керек да, анан кийин кайра чыгып, Авырат бизге көбүрөөк берип коет. Андай нерселер болбойт. өзү негизи топ менен иштөөдө ошо жеке чыгармачылыкта жүрүп мага бир аз билинип атат да. Анткени жеке чыгармачылыкта жүргөндө чын баягы өзүңдүн бүт Өзүң менен өзүңсүң, э? өзүң. Анан могу группа менен жүргөндө деле бардыгы бул балдар айткандай бардыгыбыз бир адамдай эле болуп жүрүп атабыз. Ошон үчүн көп кыйынчылыктар билинбей атат. Өзү негизи мен студент кезде бир аябай эстрадный топко кызыгып, эстрадный топ ачабыз да студенттер менен. Ошондон улам билем да, топтун жумушу аябай кыйын да. Мисалы биз ошондон улам эле биз топ болуп чыга албай койгонбуз убагындачы, эстрада бир группа түзгөн элек. Убагында ал эми көп жылдар мурун. Ошондон улам билип чочулачу элем, бирок биздин учурда андай жок. Азыр балдар айткандай эле бардыгыбыздын оюбуз бир жерден чыгат. Негизи айтып атпайм, ошо жана башында айткан сөзүмдү кайталап коеюн да, баягы адамдык сыпат, адамдык сапат чоң ролду ойнойт экен ошон үчүн. Эми Кудай буйрса алдыда дагы жакшы үмүт тилектерибиз бар. Көбөйүп бир башкача бир форматта бололу деген. Ошонун баардыгына ошо балдар айткандай ынтымакчылык, биримдик. Башкача формат дегенде кандай? Калпак кийген мырзалар кепка кийип чыгып баштайбы. Эми аны айтпайбыз. Деп койбойм, баягы өзүнчө сыр болсун деп калышат го. Бизге да өзүнчө сыр болсун. Мүмкүн биз жалаң кепка кийип ырдайбыз. Тамаша, биз баягы ушул группанын
тарыхы айтып атпаймынбы, 1 жыл болду. Дагы алдыда биз башкача бир чоң бир түзүмдөрдү пайда кылабыз деген ой тилектерибиз бар. Азыр баягы чоң спонсорлор менен сүйлөшүп атабыз. Сөзсүз түрдө эле жөн жүрө бербей, маданият тармагына аз да болсо бир салымыбызды кошолу деген тилектер менен. Азыр байкап турсак, калпактарыңыздар үчөөңүздөрдүкү тең окшош экен да? Бир жерден келгенби, же бирөө белек кылганбы, же чогуу сатып алгансыздарбы? Не кылдык эле? Чогуу сатып алганбыз, ооба. Биргеликте барып, окшошуп туралы калпактарыңыздар. Анан башка ырчыларга караганда өзгөчөлөнүп, мына кыргыздын ак калпагын башыңыздардан түшүрбөй жүргөнүңүздөр дагы бул бир аз бизге сыймыкты алып келет. Анан мындай да, бүгүнкү биздин тема бул таксисттер туурасында же автоунаалар туурасында сөз кылып атабыз. Бүгүн эл аралык таксисттердин майрамы экен. Анан сиздерде дагы мырза болгондон кийин балким ушинтип такси кылып калган учурлар болгонбу, же таксиге түшкөндө кызыктуу окуялар болгонбу, айтып берсеңиздер. Баштасаңар же баштай берейин. Такси кылгансызбы, айта бер. Такси кылып жүргөн учурлар деле болгон. Баягы бул мен кээде досторго, кээде туугандарга айта берем да. Машинең барбы? Ачка калдым, жумуш жок деп отура бербей, жанагы бир туугандар айтмакчы, тапканың адал болсо, самсаңды көчөдө же деп айтмакчы, бир жууп калгам ушундай калып. Ошол сыяктуу такси кылсаң деле боло берет деп мен досторго көп айтып калчумун. Анан мен деле кээде намыстанбай баягы шаарга жаңы келген учурда бир аз кыйынчылык болуп, акча тартыш болгондо шаарга чыгып такси кылчумун кээде. Шаарды өзүм жакшы билбейм, бирок такси кылып жүрчүмүн. Эми бардыгын эле башынан өтсө керек эми. Студент кезде кимдин гана башынан өтпөйт туурабы. Ошентип кээде шаарды билбей отурган кардар деп коеюнчу, кыргызча клиентте кардар дейбиз да. Кардардын өзүнөн сураган учурларым болгон. Адресиң өзүң билесиңби деп. Өтө деле менде көп кызыктуу учурлар болуп атыптыр. Эми ал жанагы карындашым айтып атпайсыңбы, мисалы транспортто деле болгон кызыктуу окуяларды. Мен ошо дагы эле бул деле ушул студенттик кездерде троллейбуска чыкчубуз ал кезде. Анан менин бир группалаш досум бар эле, аябай жоктон барды жасаган, орусча айтканда шустрый деп коебуз го. Технический экзамен деп коет, бүт аспаптардан экзамен тапшырабыз, анан чыгабыз, курсактарыбыз ачат студент кезде. Анан сүйлөшө туруп, базар жакка барып тамактанып келбейлиби деп бирибизге айтып, сенде акча барбы? Сен ал жок деп калды. Ал менден сурады, менде дагы жок. Экөөбүз отуруп анан досум айтып калды, кеттик деди. Троллейбус менен базарга барып тамактанып келебиз, жүр. Мен ойлоп калдым, менден жашырган акчасы бар экен да. Эми айтып аткан турбай деп ойлоп чыгып алдым. Троллейбуста баратабыз. Мен ойлоп атам, эми азыр жол киребиз даже жок, келсе төлөп коет деди анан. Терезени карап алып, жолду карап алып кетип атам, бир маалда орус аял билет саткан. Троллейбуста ал кезде орустар көп иштечү. Анан келип туруп эле тиги досумдан сурап, силердики билет алгыла деп орусчага айрылып калды анан. Тиги досум эч камырабай туруп да, бүт актер да көргөндөй мен карап атам да. Тиги болгон орусчасын айтып, орус бабуляга түшүндүрүп атат да, биз жаңы эле сизге 100 сом бербедикпи деп атат да. Жаңы эле 100 сом бербедикпи, сиз сдач бере элексиз, азыр деп коюп кеткен боюнча жоксуз. Десе болсо жана орус аял монду таңдап, да? деп карап турам, оягына акча салышып кетип турган. Ошондо троллейбус 2 сомдон болсо 4 сом алыш керек да анын оюнда. Бизге 96 сом берип койду. Байып кетсиңер го, Студент кезде 96 сом деген 9 күн майрам да. Ошентип мен эсимен кетпей күлүп атам, троллейбустун ичинде улам мени уруп коет, билдиресиң, күлбөдү деп. Жетер жерге жетпей эле түшүп калып араң чыдабай күлүп, жарылып. Эсимде иштиңиздер анан. Эми буйрат экен да студент кезде. Ошол буйрду дегичекти айтып калайын. Азыркы студенттерге айталы, андай кылбасын да. Эми азыркы студенттерге андай кылбасын, эми бул ошо мен ошол досумдун жанында аябай кооптончумун. Болбой эле ошондой иштер. Мен эмес, аны досум жасаган, эмне? Жакшы маек болду, танда келиңиздер, дагы бир чыгармага кезек берели. Көрүштөрдү да күтүп калгандыр. Эмне ырдайбыз, кандай? Жаз дегенде эле ушу жалпы аял затын элестетебиз. Аял заты сулуулукту жаратат. Сулуулук өзү негизи аял затка жарашчу нерсе экен, ошон үчүн жаздын майрамдары да аял затына таандык болсо керек деп ойлойбуз. Ошон үчүн биз аялдарга арнап сулууга деген ырыбыз бар. Тагыраак аты Рыспайды сүйгөн сулууга. Сөзүн жазган Жолон Мамытов, обонун жазган Абдуманап Төрөбеков деген агайыбыз. Ошол инсандын Рыспайды сүйгөн сулууга деген ырын ырдап берелик.
молун ошоктогу жалындай жыттылуун кара буздун балындай аппак тишин күрүчүндө өзгөндүң өрмө чачың эй оштун мажүрүм талындай өрмө чачың эй оштун мажүрүм талындай ажикелин ал жайлоосун эринин качуранын карагайы көлүн тоонун ишин жарык кылган жаш сеники дегигимде çalgın çalar bölürüm Degigimde çalgın çalar bölürüm Yaşlığırım Kardayranın şarınday Cılmayganım Alay kulun tağınday Sensiz gündür Kantarılgan argıma Sebeli çok ey Çolmaygege çağılmay Severim çok ey çolmaygege çağılmay Adamlardı Sultandırga karakan Sezimlerge nur biligin tarakan Gördüm beni desemenden solunu Ova gördüm dey mırzaki Karagulca tarakan Ova gördüm dey mırzaki Karagulca tarakan Ova gördüm dey mırzaki Karagulca tarakan Karagulca tarakan Ай, бале, Колчоолар. бале, жарайсыздар. Жигиттер тобу өзгөчө мындай 3 күнгө бөлүп агырдаганыңыздар дагы укмуштуудай болуп атат, керемет болуп атат. Телекөрүүчүлөр дагы кандай гана сонун үндөр атса керек, э? Ооба. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз келгениңиздер үчүн, сонун чыгармаларды аткарып бергениңиздер үчүн. Убакыт деген убакыт экен, ал убакыттын гана убакыты коробойт деп коет го. Анысыңар мындай биздин убактыбыз короп калды. Сиздерге ыраазычылык. Ооба, жаңы гана түзүлүп баштапсыздар. Буйруса, мына баштаган кадамыңыздар таштала берсин жана кыргыз элине, кыргыз жерине, жалпы кыргызстандыктарга өзүңүздөрдүн талантыңыздарды тартуулап 100 жыл топ, балким Кудай берсе 180 жыл, 100 жыл биргеликте топ болуп жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто Алишер Тотаев жетектеген Таалай Токтомушев, Тынчтык Ташбаевдин түзүлгөн жигиттер тобу болду. Ал эми биз программабызды улантабыз. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар.